Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. 11 октябрда 4 аба кызматкерин өлтүрүп качып кеткендердин 5-и ошол эле түнү жол кайгыл милициясы тарабынан ээзи сойлетте колго түшүрүлүп, калган 4-өөнүн издөө иштери 2 жума кыланды. Эсерге салсак, бул иш аракеттер учурунда экөө каршылык көрсөтүлүп, атылып өлтүрүлүп, дагы бирөөсү бутуна ок жеп колго түшкөн. Бул иш аракеттер учурунда тартип сакчылар жабыр тарткан эмес. Тилекке каршы качкындардын акыркысын Алтынбек Итибаевди колго түшүрүү иштери жоготуусуз болгон жок. Ички иштер министрлигинин атайын операциясына биздин чыгармачыл топ да катышып келди. Достук кичи райондагы атышуулар туурасында маалымат алгач кечки саат 6-лардан өтүп пайда болгон. Жергиликтүү тургундардын бири интернет булактарына абактан качып кеткендердин бири Алтынбек Итибаевди колго түшүрүү операциясы жүрүп жатат деп маалымат берет. Белгилүү болгондой азырынча белгисиз бирөө Итибаевди Достук кичи районунда жашынып жүрөт деген маалымат берип, ордуна ыкчам топ чыгып, жол кайгыл милициясы менен биргеликте тинтүү иштерин башташат. Мында тартип сакчылар ар бир батирди текшерип, акыры абактан качкандардын 4-сү Алтынбек Итибаев жашынган үйгө да келишет. Ага кирүү аракетин көрүп жатканда качкын ок ата баштайт. Ордуна ошол эле замат Ички иштер министрлигинин ыкчам топтору чыгып, аны колго түшүрүү операциясы башталат. Калашников автоматы менен куралданган Итибаев каршылык көрсөтүү учурунда алгач укук коргоо органдарынын бир кызматкери жаратылып, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилет. Ал эми андан көп өтпөй СОБУР курамынын бир кызматкеринин башына ок тийип кайтыш болот. Болжол менен 4 саатка уланган атышуудан кийин Ички иштер министрлигинин ыкчам топтору Итибаевди токтотуп жок кыла алышты. Жетиге чукулдап башталган эки тараптын тирешүүсү кечки саат 10-дорду аяктап, анын жыйынтыгы менен Итибаев жок кылынып, ал жайгашкан батирге кошуна болгон үйдөн 2 катардагы жаран, улгайып калган энеси менен баласы жана СОБУР кызматкери курман болушту. Айтсак, Итибаевди колго түшүрүү операциясы аяктаган соң, ал жайгашкан батирге кирген ыкчам топ атайын даярдалган жардыргыч затын таап чыгат. Аны ордунан жок кылуу үчүн адистер иштеп, батирден эле коопсуз кылып жардырышат. Балаңа кетсең билет.
Абактан качкандардын 4-өнү колго түшүрүү аракеттерин эске салсак, 1976-жылы туулган Данияр Кадыралиев Дордой конушунда 16 октябрь күнү каршылык көрсөтүп жок кылынган. 1987-жылы туулган Азамат Мусаралиев 20 октябрь күнү эртең менен Сокулук районунун айылдарынын биринде каршылык көрсөтүп жок кылынды. 1986-жылы туулган Эдил Абдырахманов болсо 22 октябрь күнү күндүз бутуна ок жеп колго түшүрүлүп, 1977-жылы туулган Алтынбек Итибаев ушул эле күнү бир нече саатка уланган атышуудан кийин жок кылынды. Албетте бул кишилер качкан күнү 4 жоготуу болуп, жана колго түшүрүү учурунда 3 киши курман болду. Ал эми түндө болгон атышуудан кийин бардык колго түшүрүү операциясында катышып, катардагы бир адамын жоготкон СОБУР кызматын бул окуяга күбө болгон чогулган эл кол чабуулар менен улатышты. Бул окуяда башынан эле табышмактар көп экени баарыбызга белгилүү. Качкандардын байланышы, алардын абактан качып чыгуусу кантип мүмкүн болду жана иштен жардамчылары бар беле деген суроолор азырынча ачык бойдон калууда. Аны бир гана качуу аракетин көргөндөр айтып бере алышат. Бирок алардын катары күн санап суюлуп баратат. Бирлери колго түшүрүү учурунда каршылык көрсөтүп жок кылынса, башкалары абакта жатып эле жүрөктөрү токтоп калууда. Кандай болгон күнү да бул окуяга жарык төккөн күн да келер. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде, өлкөбүздө ушул жылдын 8 ай ичинде эле 3000ге чукул өрт чыккан фактысы катталып, анын аз эмес бөлүгү Бишкек шаарында орун алган. Мындай окуялардын катарын толуктап, жакында эле Каражыгач Тейил багында жайгашкан турак жайлардын биринде өрт чыгып, тийиштүү кызматкерлердин аракеттерине карабастан толугу менен күйүп кеткен. Окуянын чоо жайы биздин кезектеги материалда. Каражыгач Тейил багындагы өрт туурасында маалымат 5-нен 6-сына караган түнү саат кечки 10 чамасында түшкөн. Ордуна барган өрткө каршы кызматы турак жай күйүп жатканын милицияга кабарлап, аны өчүрүүгө киришишет. Турак жайда өрт чыккан кезде ичинде ижарага бөлмө алып жашагандар бар болчу. Тез арада көчөп кеткен жалындан качып, үй тургундары үйдө кандай жүрсө, ошол бойдон көчөгө чыгышат. Вы же горите, как горим? Улетаем точно. Пожалуйста. Не важно, что вы видим. Все, вот и все. Вылетели точно, блядь, крышу. И потом все пошло туда-сюда, огонь пошел. То есть вы не знаете, откуда возгорание? Начала нет, не помню. Это только экспертиза может установить. Не знаю. А все успели выйти с этого дома? Да вроде все. Күйүп жаткан үйдү негизинен 4 үй бүлө батир кылып бөлүп алып жашап келчү экен. Андыктан өрт чыкканда баары качып чыгып, бири мынтип мастыгына салып карап турса, башкасы мүлкүнө кабатырланып жатты. Экинчилердин арасынан бири болгон окуя катуу капаланып кеттиби, Айтур өзүн жоготуп ийип, талмасы кармап тез жардам кызматында чакыруу керек болду. Бир заматта үйдү толугу менен каптаган өрттү өчүрүү үчүн өрткө каршы кызматынын 2 экипажы иш алып барып, дагы бир бөлүгү жакын жерде жайгашкан арыктын суусуна да кошулуп алып, иштөөгө мажбур болушту. Бирок бул аракеттерде көрүнүктүү жардам бере алган жок. Үйдү толугу менен каптаган өрт өз ишин уланта берди. Ал эми окуя болгон жерде тегерете чогулган элдин коопсуздугун камсыздоо максатында ордунда жол кайгылуу милициясы кызмат өтөп жүрдү. Бул жерде үй күйүп атыптыр. Үй күйүп аткан МЧСтин сотрудниктери жана пожарный өрт өчүрүү кызматкери келип азыр өчүрүп жатат. Ошо биздин бул жерде кылып аткан жүрүшүбүз элдин коопсуздугун карап туруп, порядокты ордуна келтирүү ошо. Ошол боюнча азыр балдар Болжол маалымат жокпу, эмнеден күйүп кетиши мүмкүн? Болжол маалымат пока белгисиз. Азыр өрт аябай чоң күчтүү акыбалда болуп атат. Ыкчам аракетти пожарный сотрудниктери жүргүзүп жатат. Бул окуяга азырынча эмне себеп болгону белгисиз. Бул иш боюнча тийиштүү кызматтар учурда иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан кез. Ал эми жалпы жолунан өрт учурунда материалдык гана чыгым катталып, адам өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирилген эмес.
Бул өрт болсо Борбор калабызда ашып кетсе, биринчиден 2 күн өткөн соң катталган. Сүйөркулов менен Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги түнкүсүн иштеген тест атым жайларынын бириндеги өрт түнкү саат 12:01 чамасында башталган. Тез жайылып кеткен өрт анын аркасында жайгашкан унаа токтотуучу жайды да зыянга учуратты. Жалын тест атым жайына жакын туруп калган унаага да жетип, бат эле тутанып күйүп кетти. Ал эми муну көргөн унаалардын кароолчусу өрткө каршы кызматкерлердин колунан суу талашып жатты. Талашта да талашпаса да унаа токтотуучу жайга суу жеткиргиче унаа жарым-жартылай күйүп кетти. Ал эми тест атым жайынан эч нерсеси калган эмес. Бактыга жараша бул окуяда эч ким жабыркабай. Өрт чыккан кезде тамак жасап жаткан кыздар качып чыкканга үлгүрүшкөн. Өзүбүз билбей калдык. Ичинде отурганбыз, өзүбүз жалп этип кетти. Өзүбүз калдык, эмне болуп кетти билбей калдык өзүбүз. Каяк жактан? Плита жактарданбы же? Белки кухня жактан болчу. Сразу чоңоп болуп кетти. Ооба, чоң болуп кетти. Өзүбүз да түшүнбөй калдык, эмне болгонун билбей калдык. Чоңорлоодо? Ооба. Колуңузда күйдү, Ооба. Ордунда болсо жол кайгыл милициясынын экипажы иш алып барып жатты. Тегеректелердин коопсуздугун камсыздап, өрткө каршы кызматкерлердин ишин көзөмөлдөп, чогулган элди кооптуу жайдан алыс кармап турушту. Бүгүнкү биздин иш алып барыбызда 934 маршруттун негизинде бизге 102ден атайын чакыруу келип түшкөн. Советский, Донецкийде павильон күйүп атат деп. Бул жерге келгенибизде эч кандай өрт болуп атты, бирок ичинде иштеп аткан адамдар эч кандай жаракат алган жок. Баары жакшы. Биз келип пожарларды чакырып, өз убагында өчүрүп калды. Жанында бирке машина күйүп кетти. Азыр атайын өздүк курам же ыкчам оперлер келип өздөрү териштирип иш алып барат. Биз өз убагында алып жумушубузду аткарып, элдерди өрткө жолотпой, коопсуздукту карап турдук өзүбүздүн милдетти аткарып. 2 чамасында, түнкү саат 2 чамасында 101ге чакыруу түшүп, Сүйөркулов 3 дарегине чакыруу түшкөн. Вагон күйүп атат деп. Биз келсек, ашкана павильону күйүп атыптыр. Артынан павильондун артында машина күйүп атыптыр. Кол жол менен бир 10-12 мүнөттө өчүрдүк. Жаракат алгандар жок. Первоначальный причинасы эми короткое замкнение. Дагы тергөө иштери бирок болуп атат. Тергөө иштери дагы жүрөт эми. Эртең инспекция табыштап беребиз, ал далилдейт эмнеден чыккан, канча ущерб болду. Өткөн аптанын дагы бир кызык окуясы Дордой жаңы конушунда орун алган. Бул конуштагы турак жайлардын биринин тургундары короосунда таң атпай чочун бирөөнүн жүргөнүн байкашат. Бирок көчөгө чыгып, бир топ кошоюн издеген соң белгисизди чатырдан табышат. Окуяны ордунан иликтөөгө чыккан жол кайгыл милициясы менен биздин чыгармачылык топ да бирге болуп келди. Бир карасаң бийиктиктен тегеректеги жаратылышка сууктанып отурган кишидей болгону менен таңкы саат 6-ларда жол кайгыл милициясына чатырда ууру жүрөт деген чакыруу түшкөн. Жаш балдарга деп тез жетип барган тартип сакчылар мынтип улгайып калган эле кишинин отурганына күбө болушат. Биякта тартып атат го, түшпөй жатты. Кимдерди каны? Белгисизди кармаганы жол кайгыл милициясынын кызматкерлери чыгып деле убара болушкан жок. Биринчи эле түш деген буйрукка жашы 60-тан ашып калган киши түшүп баштады. Özüm yalnız yatak koçum. Çırpıratı 5'te tampatı cemalıdır. Şu tamam 5'te. Hazır küsünç. Ayız akıbetten geldi, akta geldi. Bir taraftan çıkıp gelip benim büyüğüm çok da 3 falan benim üyecek koçum. Üstüne kандай чыгып кеткенин унутканбы айтор түшкүчө бир топ убакыт кетирди. Тартип сакчылар коюп берген тепкичке да буту жетпей, элди көккө күттүрүп калды. Buna sadı koydum. Atınız kim? Umur. Omar. Kaçta yaşayız? Ka 11'de.
К11'de. Бесік маңдайчы. Көп көйлөнбөй Омур байке чатырда отуруп алып ойлоп тапкан жомогун да айтып баштады. Күзі сүріп жатшы да. Kimdir? Bir ақ чеккен киген oldu екен. Bir ақ қалпақ киіп жатыр да. Қалпақ ал. Кришанский сөйлесіп жатыр. Жоқ. Танның артында, ескі бұзылған танның артында. Көргенсің ба тағы өшеуден. Қатып, ана қаспайым тияқтан. Қашып келіп шықтыңыз. Қатып бер жақ атық та. Бер жақ қосын жақ жауылды, тосылды, фундамент құйып қойғанбыз. Ананың түйдерін шыбыр ағар. Мына бүтсін, Құран неме оқып атады деген. Ақ чеккен емес. Эмне деп жатканын тартип сакчылары да биздин чыгармачыл топто жакшы түшүнө берген жок. Бул жол менен түшүнгөнүбүздү айтсак, белгисиз ак чепкен менен ак калпак кийгендер Омур байкенин үйүнүн жанына келип, жаназасын окуп өлтүрүлдешкен. Аларды уккан соң качып чыгып, конушту айланып отуруп, кошуналарынын биринин үйүнүн короосуна, андан кийин чатырына чыгып кетет. Мен көрмей жүрсің ба тағайды? Бүгін көрген жоқпын. Мен кішірім мен сабырдым болдым. Ой, жоғы жасырып шықпаймын тияқтым ба? Жан татту, жан келіп. Өлсең күлікше қорыл айланай. Айланай бейді. Сен үйіңді сүйерді келмейді ме? Үй кожоюндары арыз жазгандан баш тартышты. Ал эми Омур байке ага да ыраазы болбой, бут кийим алып чыгып бер деп башкарып жатты. Сабырдуу үй ээсинин келинчеги тез эле бир көлөч бутуна алып чыгып берди. Құдай бүгін тағы маған ата берген жоқ тұрмайды ма? Ал эми ордунда бул окуя күбө болгон. Жанааны жөнгө салган Жолгойгул милициясы Омур байкени жакын ички иштер бөлүмүнө жеткирип, тергөөчүлөрдүн колуна тапшырып беришти. Алар өз кезегинде анын кимдигин тактап, түшүнүк каттарын алган соң кайра үйүнө коюп береринен шек жок. Анткени арызы жок, анын кылмышы да жок. Бүгін Жылмасып жаңа конушунан, Дордой жаңа конушунан чакыруу түшкөн 102 арба. Ууру Чердактан үстүнө жүрөт деп. Биз өз учуруна барган учурда жашы бир 50-60 шамасындагы Азия улутундагы киши Чердактын үстүнө жүрүптүр. Биз ал кишини түш десек түшүп, нычын чыгып кеттиң десе, адашып чыгып кеткенби, эч кандай оору болгон эмес. Үйдүн ээсинен эч кандай арыз болгон жок. Өзү байкабастан ойноп, өзүнүн мындай көздө ошондой эле көрүнөт экен, өзүнүн айтышы боюнча. Мен ошоктан бирөөнөн качтым, ак кийимче бирөөнөн качтым деп ошока жашын качып баратып чыгып кеткенмиш. Дагы бир кызык окуя мындан 2 күн мурда эле орун алган. Мында унааңды туура эмес коюп койдуң деп жаш бала такси кызматынын унаасын ачкычы менен чийип салат. Муну көргөн унаа ээси бейбашты алыс кетирбей колго түшүрөт. Ордунан бул ишти Жолгойгул милициясы териштирип, ага биздин чыгармачыл топ күбө болуп келди. Мне не нравится то, что он здесь припарковался изначально. Это правильно, по-вашему? Туура эмес жерге унааңды койдуң деп нааразы болгон жаш бала тартип сакчыларга деги эле анын тегерете чогулган элге арманын айтып жатты. Көрсө өтүп баратып такси кызматынын мынтип жөө жүргүнчүлөр баскан жерде токтоп турганын көрүп жазылайм деп кылган экен. Акырын ачкычын алып чыгып, келинчегинин көзүнчө чочун унаанын капталын чийип чыгат. Бирок аны көрүп калгандар качырбай кармап алышат. А если бы я врезался и разбился об эту машину? И как врезался ты? С ключом вот так. Такси кызматынын унаасы да бул жакта жөн эле орун албаптыр. Майыт түгөнүп, жолдо калган транспортту түртүп келип ушул жайга токтотушуптур. Toyota'nın esi memnun. Машинем өчүп калып, досторума келип туруп, бензинге 300 сом алдым. Мояка түртүп киргизип койдук, аварийка күйүп турат. Артынан барып акчаны алып, мындай келатсам эле, ачкычын алып чыкты, кызына ха-ха деп атат да, чийип до конца чийип баратканда, мойнунан кармап түшүрүп, слез деп түшүрүп урайын десем, балдар урба деди, жазатмын заявление деди. Всё десем, мул айтты, аз мусоров вызову дейт да. Мусорлар келет, аз сени оформить, тыйму, пожалуйста деп тура берип, кел оформить этсин дедим. Ошо мен машинем Бул келип ачкычы менен сиздин машинаны чыйып туруп. Атайын ачкычы вытащи. Вытащи ключи. Ключи вытащи. В кармане вытащи, балдар. Ачкычын алып чыккылачы, мына чөнтөгүндө. Азыр ошо ачкычтын изи менен мен көргөзүп берем. Erkek эмесмин. Вытащи, что ты, мужик же.
Сегодня Вот я вытащи мужик, ключи. я не вызвал, ты вызвал. Я вызвал. Давай вытащи, давай, ключи покажи просто. Эч кандай себеби жок, жөө жүргүнчүлөр баскан жолу унасын таштап койсо азыр сөз башкача болмок. Бирок айдалбай турган нерсени жазылайын деп аялына мактанганы бул баланыкы аша чапканы болду. Эми тартипке ылайык бирөөнүн мүлкүнө доо кетиргендиги үчүн өзү жоопко тартылмакчы. Ошака койбо дейт, мен атайын койгон жокмун. Түртүп киргизип койдум, алым жеткен ошака болду да. Братан, биз бул жерде сүйлөшүп турсак бериге токтодук. Ключмен чийип, акырын мен буту менен таянып өтүп кетти да. Брат, биринчи бул бизден акча салган. Балдар сом берип турлар, бензин өчүп калды. Мен 300 сом бердим. Эки доско 100 сом берди. Хорошо, бензинге 1000 барат болуп турганбыз. Бензин барайын деп атсак эле кел бул чуркап кетти. Эмне болду десем, разнораз деп буну тартып эмне кылып атат. Балдар келелечи, разнораз деп атат дейт. Анан айтты, ой, тынчеле, бүтүрөлү. Разнораз кылсаң эртең сасыйт. Же бул бала атайын ушундай чагымчылдык иштер менен акча жасачу эле, же жөн гана мындай кылыкты биринчи жолу эмес кылып, буга чейин жоопко тартылбай келгенби? Тартип сакчылар келгиче балдарды урушка чакырып, ал жетпесин билип туруп, мушташуу аракетин көрүптүр. Мунун себеби да албетте белгилүү. Балдар уруп койсо бирге бир чыкканын айтпай, баарлап сабап койду деп чыгарынан шек жок болчу. Андыктан такси кызматынын балдары сабыр кылганы туура болду дешет күбөлөр. Алкоголя Тартипке ылайык унаа ээси да, аны чийип кеткени да наркология бөлүмүнө жеткирилип, ичип-ичпегендигин тактоо иштери жүргүзүлдү. Тийиштүү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча унаа ээси соо, ал эми бейбаш мас болуп чыкты. Кийинки барчу жай жакынкы ички иштер бөлүмү болду. Бизге 102ден маалымат келип түшкөн. Исанова Чүй көчөсүндө кесилишинде бир таксисттин автоунаасын өтүп бараткан жаран келип, машинесин чийип кетиптир ключ менен. Ключ менен чийип кетсе, ал жерге биз барган учурда тиги бала мойнун албай атыр, мас алды экен. Руслан деген аттуу жигит аялдыкка келет, өзүнүн аялына мактанам деп ошо таксисттин машинесин чийиптир. Машина эмне үчүн ошол жерге токтогонго мүмкүн эмес жерге токтотконсуз деп. Биз ошол маалда бардык. Барып, ал айдоочунун водителин алып, жана Руслан деген аттуу жигитти алып алып, наркологияга барсак, Руслан ичип алыптыр, мас алды. Ошол менен 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып келип жеткирилди. Пацаны там щеглы. Не снимай, слышь? Бул болсо дагы бир бейбаштардын кылыгы. Сүйрөп бараткан унааны белгисиздер токтотуп алып, айдоочусун сабап салышат. Атүгүл мында да жөнгөтпөй, жаңы алган унаасын да талкалап качышат. Мерседес үлгүсүндөгү унааны айдаган белгисиздер балдар качканда да аркасынан кубалашат. Бирок жетпей калып, тегеректе кыдырып жүрүп, кайра белгисиз тарапта жок болуп кетишет. Бакта жараша жабыркаган балдар бейбаштардын унаасынын номурун эстеп калып, тез эле издөөгө жарыялашкан. Берге узак болду Позградовда. Потому что Курингеевада батис талкалап кетти. Биз Курингеевге барсак, бул жерден таптык. Якобы Мерс үлгүзүндөгү жаш балдар бири-бири менен мушташып кеткен, качып кетишипти. Номерин билет экен, бирөөзө ориентировка менен табабыз. Тилекке каршы бул окуяда биринчисинде болуп бейбаштык кылгандар ордунан кармалган эмес. Качып кетип жашынганга жетишкен балдарга да бул ишти кылууга эмне түрткү болгону белгисиз калууда. Кандай олонгуну да алардын унаа белгилери менен издөө жарыяланып, бейбаштар тез эле колго түшөрүнөн шек жок. Ал эми кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. 1967 жылы туулган Талайбек Дүйшекеев издөөгө алынат. Бишкек шаарынын тургуну 2014 жылы 26-июнда Орто Сай базарына чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кыска кара. Талайбек Дүйшекеев туурасында кимде кандай маалымат болсо 0700 65 41 62 0709 54 47 57 номерлерине байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. 1987 жылы туулган Бактыбек Өмүралиев издөөгө алынууда. Өзгөчө белгилери: эпилепсия менен ооруйт. Бактыбек Өмүралиев туурасында кимде маалымат болсо 0701 81 14 80 номуруна чалыңыздар.
Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымат келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты, саламатта болуңуздар.